Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы. Урматтуу мекендештер, жанагы мобилизация боюнча кыскача мекендештерге түшүндүрмө берип кетейин. 21 сентябрда Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путин буйрук чыгарды. Жартылай мобилизация боюнча аскерге даярдыктарды көрүү боюнча. Ал эмнени түшүндүрөт жалпак сөз менен? Биринчиден, ал жака военно обязанный же болбосо аскердик тажрыйбасы бар орустардын жарандарын чакырылат. Ал жака Кыргызстандын жарандары, эгерде кыргыз паспортуңар болсо, жөнөкөй мигранттарга эч кандай тиешеси жок. Силер кандай Орусияда иштеп жүрсөңүздөр, ошондой эле иштеп, эмгектенип жүрө берсеңиздер болот. Бул биринчиден. Экинчиден болсо, ал мобилизацияга атайын даярданган ошо аскерлик тажрыйбасы бар орус жарандарын чакырып, алардын ичинен болгону 300 миң жаранды чакырып жатат. 300 миң деген бул кенедей эле килейген көлдү тамчы болуп эле эсептелинет орустар үчүн. Себеп деген Орусиянын калкы баш аягы 150 миллион кишини түзөт. Ошондон 300 миң кишинен чакырып жатат. Андан тышкары көп жанагы жаранды калган мекендештер дагы бир сыйра паника болуп, билеттердин баасы билип билбей эле кымбаттатып ийиттер. Себеп деген спрос порождает предложение деп коет. Ошо авиабилеттердин аздыгына жараша билеттер да кымбаттап кетти. Мекендештер, көп мекендештердин билебиз, кыргыз паспорту бар. Ошо кыргыз паспортуңар болсо, эгерде мөөнөтү түгөнүп калса, эгерде силер мекенге кайтам десеңиздер, анда мөөнөтү түгөнүп калса, шашпай этпей эле копиясын алып туруп, элчиликке барасыңар дагы, элчиликтен ошол жерден паспортты жоготуп алдым деп туруп заявление жазып, силерге СВР деген күбөлүк келет. Мекенге кайтуу күбөлүгүн, СВР, свидетельство о возвращении на родину. Ошону жасатып алып туруп эле 1 ай убакытка берилет. 1 айдын ичинде шашпай этпей эле арзаныраак билет алып алып эле, эгерде мекенге келем, Кыргызстанга келем десеңиздер. Ошентип Кыргызстанга шашпай келе берсеңиздер болот. Кыргыз жарандарына эч кандай тиешеси жок. Буга чейин элчиликтеги бир сыйра айтып кетти. Ошол кимдин кыргыз жарандарын ошондой кокусуна повестка келе турган болсо, сөзсүз түрдө элчиликке кайрылгыла деп септеген. Кыргызстандын жарандарына бул эч кандай тиешеси жок. Андан тышкары болсо, ошол орус жарандарынан дагы баарын алып кетпейт. Ал жерде эгерде чет элдик жаран 10 жылдан ашык Орусиянын жараны болсо, ошолорго биринчи ирет тийишет экен. Эгерде тийиштүү экен. Эгерде силер 10 жылдан берирээк паспорт алсаңыздар, Орусиянын аларга, анда силерге дагы тиешеси жок. Андан тышкары болсо, 3 баланын ата-энеси болсо, ага дагы тиешеси жок. 3 бала многодетный семья деп коет. Анан кийин балдар 18ге чыга элек болсо, несовершеннолетний, ошолорго да тиешеси жок. Ошол мекендештер, паникага алдырбаңыздар. Маалыматы элчиликтин сайтынан дагы, диаспоранын официалдуу баракчаларында карап туруңуздар. Силер менен мен Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы. Жаңылык болсо дагы силер менен айтып турабыз. Көрүшкөнчө мекендештер.